согондо 14 больницага 14-тө келдик да, 7-син 10-дой почти эс болуп, андай жата албай колдор катып баса албай калган болчу. Кислород кече мен кетип калганда кислород берген. Ошо боюнча дары бербептир, ичпелер бербептир, укол да бербептир. Түнү менен неге жатты ол анда? Окуучулардын массалык улануусундагы окуя кече Кара Суу районундагы номер 101 Кумар Момбеков атындагы орто мектебинин 6-классында орун алган. Экинчи мөөнөттө окуган балдар 43 классташын бир бөлмөгө камап атырды себеп эшигин бекитип койгон. 15 мүнөт ичинде балдар атырдын жытына ууланып, айрымдары эс ушун жоготкон. Алардын катарында Азирет дагы атырдын жытына чыдабай, башы айланып тез жардам унасында өзүн жоготкон. Өспүрүмдүн абалы жакшырып, бөлмөгө которулду. Биз мектепте 15 кечке кеч жатканда, она досторум бир досум атыр алып келиптир. Ошону карата алып туруп чачып ташады. Бар жок жер кыздарга, балдарга. Анан ошо атырдан 15 мүнөт тымдалып турсакчы, бардыбыз эсибизди жоготуп калдык. 3 мүнөт. Сен жыгылдың дейсиң болгон? Мен она скорыйда кетип атсам эсим болуп калдым. Балдар болсо башта атысы баштаганда эжек болсо мис асыптыңар деп эжек ушкандан кийин өйдөн звонок болуп калып эшикке чыгып кеткен элек. Эми эшикке жарымыбыз чыгып кеткенден кийин келип балдар болсо матер себишти. Себеп биз айнектерин ачсак, айнектерди жабып, бешикти жабып, биз чарба койду. Андан кийин мен эптеп чыгып эжекеге айткандан кийин анан кийин балдар неме кылды. Өйдө эшикке чыгып кайра биз киргенден кийин көп кыз неси болуп жатып калды. Балдар болсо бардык кыздарга барып бирден соткан эшикке чыган эсек, эшиктин оозунан туруп алып бардыгы бизге чачкан эле да ошентип. Ошол канча минутта жабылып турду? 5 мүнөттөй турдук окшойт. Звонок болгон чейин турдук да. Ош облустар аралык балдар клиникасында жытка уланган 43 бала алынып келинген. Окуучулардын 18-и жаткырылып, абалы оор 5 бала дароо жандандыруу бөлүмүнө киргизилген. Бүгүнкү күндө реанимациядагы окуучулар стационардык палатага которулду. Дарыгерлер уланган балдардын көпчүлүгү орозоту ачка болгондуктан кычкылтек жетпей, дем алуулары начардаганын билдирди. Бул жерде азыр 14 бейтап бар. Анын 13 1 класстын окуучусу, бирөөсү башка 8 класстын окуучусу. Реанимациядан төртөөсү башка бөлүмдөргө которулат. Ошол бөлүмдөрдө көрүп тийиштүү анализдер жүргүзүлүп, эгер абалдар жакшы болсо үй шартына бөлмөнүн ичине чыкпай туруусу дагы бул мээге ошол кычкылтектин жетишсиздигин алып келиши мүмкүн. Гипоксия болуп калышы мүмкүн. Ошондо окуучулар бат өзүн жоготуп, булар жаңкы өспүрүм куракта болгондуктан жаңкы панический деп коет, паникага да түшүп, бирин көрүп бири дагы. Кийин аркасынан эле эжекеси кириптир, айнектерди, эшиктерди ачтырып, ошол окуучуларды чыгарыптыр. Далили бар, видеонаблюдение бар, жогу бар. Ошонун арасында бак окуучулар орозо туткан кыздар бар экен. Анан ошо атырды баарына барып бетине чачкан экен балачы. Кууп жүрүп, классты айландырып, аркасынан барып аябай чачып жүргөн экен. Окуя орун алган Кумар Момбеков атындагы мектептен ата-энелери атырды чачкан баланын жүрүм-туруму начардыгын билдирип, район башчысына чара көрүп берүүнү талап кылышты. Ошо баланы класстан кетирип бериңиздерди суранабыз. Анын ата-энеси Кудай ырганда мен мэрге бир басып келген жок. Кайра беттен алып, түнү менен мен тынчым алып, мени коркутуп, ошентип чыкты. Акыры заблокировка кылып жаным тынчыды. Колунузда балдар ташап ушул жерде жүрөсүздөр мектептен. Мына келин баласы менен колунда баласы менен жүрөт. Бул акыйкаттыкты деме кылып бериңиз сиз. Анан врачтарга кирдим азыр. Кирсем, кичтен бери не дары бербедиңер десем, ол кислород менен боло берет деп атат. Азыр эми жооп бересиңерби десем, жок. Башка палата өткөндөн кийин анан дарыланат, кислород түшкөндөн кийин деп атат. Түндөтөн бери неге жатты, өзү жалгыз неге жатты анда? Түндөтөн бери дарылап койсо болот го, бир-эки укол берет жок дегенде. Карашпайт ушу врачтар деле. Мен өзүм шок болуп калдым ошол жерде. Кызым кыйлага чейин өзүнү жоготуп, шоковый состояниеда өзүнө келе албай отурду. Бир маалда өзүнө зорго келтиришкенден кийин кызым кандай десем, чыккыла эшикке чыккыла деди. Чыктым эшикке, чыксам, эми кызыңа бар, нават алып келесиң, эмне алып келесиң, чайыңы алып келип, кызыңа чай бер, ысыгыраак деди. Болуптур деп мен магазинге барып келгичеңде кайра кызым реанимацияга түшүп калыптыр. Мектептеги массалык уланууну милиция тергөөгө алып, окуучуларды ата-энелерден коштоосунда көрсөтмө алууну баштады. Атырдын курамын аныктоо үчүн экспертиза дайындалып, балдардын канынан анализ алынган. Ал эми атырды чачкан бала ички иштер бөлүмүндө суралып, экспертизанын корутундусу менен юридикалык баа берилишин билдиришти.
бүгүнкү күндө бул ошол духинин ичинде кандай суюктук бар, кандай элемент бар, ошол боюнча жана ошол ууланган 18 окуучуларга тийиштүү экспертизалар дайындалган, тергөө амалдары уланып атат. Азыр тергөө кылмыш иши козголо элек, эменин экспертизанын жыйынтыгы менен бул боюнча юридикалык баа берилет. Өлкөнүн мектептеринде балдардын тамак ашка, клейге жана белгисиз жытка жапырт ууланган учурлары буга чейин бир нече жолу катталган. Ал эми мектептеги массалык уулануу бейбаштык катары катталып, Билим берүү министрлиги дагы көзөмөлгө алганын билдирген. Өткөн жылы жүрүм туруму начар окуучулар үчүн жазык кодексиндеги мыйзам катаалданган болчу. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.